Называется устойчивое решение в области здоровья населения. Калктын саламаттыгы жаатында туруктуу чечимдер, климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрө, азык-түлүк коопсуздугу жана Борбордук Азиядагы саламатты сактоо системаларын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү деп аталган конференция бүгүн Бишкек шаарында башталды. Анда өзгөрүп жаткан климаттын шартында калктын ар кандай катмарларынын ден соолугу, айлана чөйрөнүн гигиенасы жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн жана билим берүү программаларынын жыйынтыктары талкууланды. Абанын бузулушу биринчи очурунда эми баягы дем алуу органдарына таасирин этет. Ошон үчүн бүгүнкү жанагы биз осложненный формалар деп коет атпайлыбы, ошол дем алуу органдарынын мурункудай эмес, ошол ар адамдын иммунитети биринчи кезекте ошол айлана чөйрөдөн таасиринен өзгөрөт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошонун баардыгын чогуу бир карашыбыз керек. Анткени баарыбыздын эле жасаган иш-чаралардын баардыгы келип аягында ошо адамдын ден соолугуна такалат да. Медициналык кадрларды даярдоо жаатында 60тан ашык доклад даярдалган. Балдардын жана эмгекке жарамдуу калктын жашоо шарттарын жана ден соолугун баалуу, климаттын өзгөрүшүнүн шартында жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу, ооруларды диагностикалоо жана алдын алуу боюнча заманбап технологияларды ишке киргизүү бар. New project. Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашырылып жаткан SETREPS эл аралык илимий долбоору Япония менен Кыргызстандын окумуштуулары менен мамлекеттик мекемелеринин өнөктөштүгүнүн натыйжасы. Анын негизги максаты абанын сапатына мониторинг жүргүзүүнүн заманбап системасын түзүү, абанын булганышынын ден соолукка жана экономикага тийгизген таасирин изилдөө. Анын негизинде мамлекеттик органдар, медицина коомчулугу жана калк үчүн практикалык сунуштарды иштеп чыгуу. Not only our children. Балдардын ден соолугу айлана чөйрөгө түздөн-түз көз каранды. Ошондуктан ЮНИСЕФ климаттык жана экологиялык иш-аракеттерди өзүнүн программаларынын борборуна коюп, өзгөчө балдар жана жаштар үчүн баштапкы саламаттык сактоо жана алдын алуу системасын бекемдейт. Бишкекте абанын булганышынын аялдардын жана балдардын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдөө биринчи жолу абанын булганышынын масштабын көрсөттү. Белгилей кетсек, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эң маанилүү приоритети толук аймактарда жашаган калктын саламаттыгын сактоо болуп саналат. Бүгүнкү күндө оорулардын жаңы түрүнүн келиши, ага жараша жаңы адистерди даярдоо, мектеп жашындагы балдар менен төрөлгөн балдардан баштап алардын калк саламаттыгына өзгөчө мамиле жасоо ар бирибизге көз каранды болот. А вы знаете, что Климаттын өзгөрүшү түз жана кыйыр таасири бар экенин билесиздер. Жараат алган учурлар көбөйүп, өлүмдүн көрсөткүчү өсүүдө. Ал эми эң аярлуу адамдар кар көчкү, жер көчкү көп катталуучу аймактарда же ысык суук өтө жогору болгон аймактарда жашагандар. Ошондуктан биздин саламаттыкты сактоо системабыз мындай климаттык тобокелдиктерге жана коркунучтарга даяр болушу керек. Калктын аялуу топторуна балдарга, кош бойлуу аялдарга, өнөкөт оорулары бар адамдарга, улгайган курактагыларга жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга көңүл буруу менен сергек жана коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүү, илимий изилдөөлөрдүн артыкчылыктуу багыттары. Жыйындын катышуучулары белгилегендей, климаттын өзгөрүшүнүн калктын саламаттыгына таасирин баалуу, мониторинг жүргүзүү жана алдын алуу боюнча улуттук жана эл аралык изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча иштер улантылат.